Биринчи радиодо Шах жүрүш саясий ток-шоу программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Талайгүл Чабдарова. Фейк маалыматтар тизгинделеби? Кыргызстанда интернет айдыңында маалыматтарды электен өткөрүү демилгеси буга чейин да бир нече ирет козголгон. Бул коомчулукта эле такталбаган маалыматтардын кесепети болбостон, ал мамлекеттин бүтүндүгүнө, анда жашаган элдин ынтымагына да доо кетирип жатат деген пикирлер бар. Бирок сөз эркиндиги, демократиялык баалуулуктар, эл аралык документтер менен келишимдерди эске алганда, айрым эксперттер мындай чектөөнүн зарылчылыгы жок деп да айтып жатышат. Кыргызстанда маалыматтарды көзөмөлгө алуу сунушталып, Жогорку Кеңеш тарабынан мыйзам долбоору демилгеленди. Соц тармактардагы фейктерди тизгиндөө, жалган маалыматтарды таркатууга бөгөт коюу, мыйзамдык базаны чыңдоо, жоопкерчилик чараларын киргизүү кандай жүрүшү керек? Маалыматтык технологиялар доорунда фейк маалыматтар менен күрөшүүнүн укуктук механизмдери кандай? Биз ушул багытта сөз кылабыз. Биздин уктурууга ардагер журналист Бейшенбек Бекешев, тарыхчы окумуштуу Кыяс Молдокасымов, Кабар улуттук агенттигинин жетекчиси Кубан Абдымен жана саясий илимдердин кандидаты Бакытбек Орунбеков катышат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Мына бүгүнкү күндө ушул маселе коомчулукта чоң талкуу жаратып жатат. Анан деги эле ушул Кыргызстанда маалыматтарды көзөмөлгө алуу керекпи? Керек болсо кандай аргументтер бар да? Алгач сөздү Бейшенбек агай сизге берели. Эми дайыма эле жоопкерчилик керек. Кай заман болсо дагы, кайсы доор болсо дагы, кайсы жер болсо дагы сөздүн жоопкерчилиги болуш керек. Оозго келгенде оттогонду токтотуш керек. Сөздүн жоопкерчилиги деген ушу кыргыз коомунда жер замандан келаткан бул кан жаныбыз менен кошо сиңген адамдын укугу. Кыргыздын тубаса укугу ушул. Сөз үчүн аттан түшүп берген кыргыз. Бир сөз үчүн тиги өлүмгө барган башын тиги баталгага коюп берген. Эч кандай тил кат жанагындай андай мындай деген жок, ошо сөздүн күчүнө ошондой болгон. Азыр морекинтип шубаган ушундай нерселер жөнөлөт, тиги жанагындай фейк деп көнүп алдык. Ушундай нерселер ушундай жалган маалыматтар жаман болду, жалган жөнөлөшүп да, каратып туруп элешип карап отуруп кускун келет. Мунун баары туура эмес. Мунун баары бизди узат, чиритет, бирок жанагы бир жаман жакшынын баарын көргөн жана Өмүрбек Текебаев дегендин бир чындыгы бар. Ошол баардыгы жанагы суусу мурдуна жеткенде мындай мойнуна алган кеби бар да. Мыйзамды эл жазыш керек экен деген. Мыйзамды эгерде бийликтегилер баштап бийликтегилердин демилгеси менен жазса, ошолордун өзүнүн ар ким баягы өзүнүн көмөчүнө гүл тартып, ошолор өзүнө каалаган мыйзамды жасайт экен. Ошондуктан мыйзамды эл өзү жазыш керек экен деген чындыгы бар да. Ошондуктан ушул азыр могу өкмөт тарабынан сунушталып аткан экен ушул долбоор. Мен ушуга жарым-жартылай ишенип, жарым-жартылай колдоп турам. Ошондой шартта, мисалы азыркы шартта ошол көзөмөлдө ошо мыйзам кабыл алынып калган күндө деле мүмкүнбү Кубан Абдыменович? Мүмкүн эмне тиги ошо көзөмөлдөй алабызбы мыйзамды кабыл алсак, мисалы ошол интернет айдыңында ушундай нерселерди? Бул абдан философиялык жоопту талап кыла турган суроо болот. Себеби кайсы мамлекетте албайлык, баардык мамлекеттерде өнүгүүлүү коомдун пикири менен эсептешкенге милдеттүүбүз да. Коомдук пикирди эсепке албасак, анда бул тоталитардык, диктаторлук мамлекет болуп калат. Ал эми биз коомубуз ошо демократиялык жолдон өзгөчө баса белгилеген сөз эркиндиги деген лозунг менен өнүгүп аткан мамлекетте албетте бул мыйзамды киргизген күнү коомчулуктун пикири менен айкалыша тургандай деңгээлде киргизиш керек да. Акча чаап да кетпеш керек, бирок жанагыдай фейковый калп маалыматтарды ушак айыңдарды тарката тургандай дагы жолдорго бөгөт кое тургандай мыйзам болуш керек да. Бул жагынан албетте биз колдон келген аракетти кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Тем более биздеги коомдун азыркы учурдагы аң сезими бир топ деңгээлге чыгып калды. Биз эле бир эле Кыргызстандын ичиндеги болуп аткан нерсе эмес, бул дүйнөлүк чоң бир маселеге айланып бараткан, чоң суроо жараткан иш болуп атат. Ошондуктан биз эгер мыйзамды иштеп чыккандан кийин ишке киргизгенибизде муну толук кандуу аткарып кете турганга
мыйзам талаптары канчалык катуу болсо дагы элдин өзүнүн кабыл алуусу канчалык деңгээлде боло турганына жараша болот да. Рахмат. Негизи биз ушул жалган маалыматтардын калп же жалган экенин кандай болгон күндө да, мыйзам кабыл алынган күндө да аныкташ керек да. Анан азыркы шартта жогорку технологиялык мындай жетишкендиктердин алкагында Кыяс Сатарович кантип ишке ашырса болот? Мисалы, кандай болгон күндө да аныкталыш керек да, ал калппы же чынбы, жалганбы деген. Бул мыйзам негизинен керек азыр. Сөз түрдө керек. Анткени мына Бакыттын бир жакшы сөзү бар. Такталбаган маалыматка караганда ушундай окуя болуптур деп журналисттер жазганга көнүп алды. А такталбаган маалымат болбосо аны жазып дегери барчымы? Мен айттым беле. Сен дайыма ошону келтирип каласың да кээде баягы. Жо, мен ушундай журналисттер ушинтип жазышат деп айтам. Туура эмес деп айтам. Жок, мен ошону колдоп атам да. Мен жазып аткандай болуп атат. Бакыт ушул сөздү жакшы айтат да. Анан азыр ошо такталбаган маалыматка караганда атын атагысы келбеген эксперттин айтканына караганда деп туруп эле анан өзүнүн оюндагынын баарын токуй берет да. Башкаларга милдеттүү болуп, Ал эми кыргыздарда бул сөз эркиндиги, демократия дегенди мына Бейшеке туура айтты. Бунун эң негизги принциби бул жоопкерчилик. Биз баягы жоопкерчиликти сезбей эле сөз эркиндиги менен демократияны алдыга чыгарып эле бул демократия сөз эркиндиги деп сылтоолоп туруп ошондой нерсеге көнүп бара жатабыз. Биз алардын баардыгына чын эле жоопкерчиликти биринчи планга коюшубуз керек. Анан журналисттик этика деген бар. Журналисттик этикада ушулардын баардыгын мына сөз түрдө карап туруп тактайсыңар деп атат. Анан азыр дагы бир коркунуч, бизде азыр мына расмий массалык маалыматтарга караганда, маалымат каражаттарына караганда социалдык сеттер өтө өнүгүп бара жатат. А социалдык сеттерде ошондо дагы кээ бирөөлөр бар, азыр мына фамилиясын, атын башкага өзгөртүп алып, анан өзү каалаган нерсени каалагандай каралайбы, жамандайбы, ошондой пикирлерди тараткан атайын бир топ социалдык сеттерге отуруп алып, ошону өтө күчөтүүдө. Ошон үчүн эгерде бул мыйзам кабыл алганда дагы азыр ошол троллдорду же болбосо ошол социалдык сеттерде аты жөнүн башкача өзгөртүп алгандарды адреси боюнча эле кайсы адрестен кирип атат баарын тактаса болот дагы, ошолордун баарын ордуна коюп койбосо, бул келип отуруп туруп жалпы бир коомду бузууга, мамлекеттин биримдигин бузууга өзгөчө бир коркунуч жаратып аткан нерсе. Ошон үчүн ушул фейктерди, жалган маалыматтарды тараткандарды, ынтымакка, мамлекетке, коомго коркунуч жараткандарды биз сөз эркиндигинен, демократиядан айырмалап, аларды ооздуктап турбасак болбойт. Ошол сөз эркиндигинен, демократиялык баалуулуктардан мындай кетпей туруп ушул нерсени аткарса болобу, Бакыт мырза? Жанагы жоопкерчилик маселесине чыккым келип атат. Мен дагычы мына кандай гана маалымат болбосун, анын коомго оң же терс таасири болот да. Ошол максатты көздөп, мисалы үчүн азыркы учурда менин баамда фейк маалыматтар, жалган, ушак маалыматтар эки максатта колдонулуп атат да. Коомдун бир бөлүгү ушул маалымат жалган экендигин билип туруп, атайын өзүнүн жеке кызыкчылыгын коомго орнотуш үчүн же болбосо жайылтыш үчүн жасап атат да. Мына биз азыркы мына бир эки күндө болуп атат го, мына мурдагы президенттер өздөрүнүн кыргыз коомуна кайрадан бир кириш үчүн же болбосо бир башка орун алыш үчүн, бир калып жакшы пикирди туудуруш үчүн атайын жанагындай троллдорду, группаларды иштетип туруп, мына азыр биздин коомду талкуу жаратып атат. Бул атайын жасалып аткан иш. Экинчи бир бөлүгү коомдо, мисалы үчүн мына азыр коомдун 99% журналист болуп калды. Журналист маалыматты табат, анан кийин коомго жайылтат да милдети. Мына ар бир мүчөбүз интернетке кимдин кошулуу мүмкүнчүлүгү болсо, ал маалыматты көрөт да дароо эле жайылтып жиберип атат да. Ал маалыматтын жалган экендиги, фейк экенин деле билбейт алчы. Жөн эле жайылтып коет да. Мына ушул эки топ, эки багыт, эки карама-каршы нерсе кетип атат да. Анан кийин экөө тең коомдо бир пикир жаратып атат да. Пикир жаратып атат. Мына ошондуктан биздин мана бүгүнкү заман, интернеттешкен заман, санариптешкен заманда биздин коомдун ар бир мүчөсүн окутуш керек болуп калды да. Азыр ушундай зарылчылык, ушундай талап келип чыгып атат азыр.
азыр батышта, чыгышта, өнүккөн өлкөлөрдө медиа билим берүү деген бир сабактар келе баштады азыр. Мектептерден баштапчы медиага, же болбосо маалыматка кандай мамиле кылыш керек. Жана медиа сабаттуулук жөнүндө айтып Медиа атасыз. сабаттуулук жөнүндөчү. Мурда болсо биз журналисттер коомдун бир 100дөн 1 бөлүгү журналисттер десек, ошолор гана маалымат таркатчу, маалыматтын ээси ошолор болчу. Азыр бүткүл коомдун мүчөлөрү маалыматка ээ болуп атпайбы? Ошондуктан биз маалыматка болгон мамилени өзгөртө турган, аны кабыл ала турган, аны өздөштүрө турган, тарката турган жоопкерчиликтүү мамилени коомдун ар бир мүчөсүнө үйрөтө турган мезгил келди ойлойм да. Ошол эле учурда мисалы медиа сабаттуулук жөнүндө айтып атасыз. Анан жанагы интернет айдыңында айрыкча социалдык тармактарда ошол маалыматтардын таралып жатышында жоопкерчилик ошо мыйзам менен чектелиши керекпи, же ошол өзү дагы мындай ошол сайттын дейбизби, же булактын ээси дагы жоопкерчилик алышы керек да. А бул кантип ишке ашышы мүмкүн? Мисалы мыйзам болбогон күндө, мисалы мыйзам жок кезде кандай кылып ишке? Мына мисалы кыясаттар сиз дагы Бейшенбек агай, Кубан мырза, сиздер ошол чоң компанияны, агенттиктерди жетектеп көрдүңүздөр да. Эми азыр сайт менен мисалы жөн эле бирөөнүн барагы укугу бирдей эле болуп атат да. Мисалы жөн эле бир аккаунт ачып алып эле. Анда демек сөзсүз мыйзам керек, Сайт менен аккаунттун же болбосо жанагы расмий баракчанын айырмасы эмне? Бирдей эле булак болуп атат да. Каалаган киши каалагандай нерсесин азыр тарата алган заман болуп калды. Ошо жоопкерчилик жок болуп атат да мындай учурда, Анан каалагандай, бирок мисалы жана Бакыт мырза айтып атат да, мисалы көбөйткөн маселе. Эми муну ойлонуп көргүлөчү, момундай маалымат бар экен деп көбөйтүп атат да. Бирөө чын ниетинен көбөйтүп атат, бирөө таң калганынан көбөйтүп атат. Бирөө чын эле ушундай ой жүгүртүүнүн түрү болот экен деп көбөйтүп атат. Бирөө атайлап ушунун тиги акмагы чыксын деп көбөйтүп атат. Кайсы бир кландын, кайсы бир саясий топтун кызыкчылыгы үчүн да иштеп жаткандар ошондой болуп бар. атат. Эми ал көбөйткөн бир башка, бирок ошол жанагы тараткан эң биринчи булак болуп маалыматты жасап аткан жер, ошол жерде маселе бар. Мында деген азыр жанагындай фейк деген нерселер жасап атат, ошонун баары. Ушу фейк жөн эле элден деле чыгып аткан жери жок. Эл мисалы өзүнүн бетин ачык көрсөткүсү келбей айтып атса, айрымдар бул жалгыздап, жарымдап жасалып аткан эле бир ачык айтылбаган коркоктуктан же болбосо мындай чечкинсиздиктен болуп аткан нерседер кимдир бирөөнүн, бирок атайлап уюшулуп жасап аткан фейктер ал тургай өкмөттүн акчасын ошого коротуп аткан учурлар да жок эмес. Ошондуктан бул деге жакшы көрүнүш эмес. Тигиге жараша бул фейк пайда болуп, ошо карама каршы нерселер, сенин фейкиңе караша мен каршы менин фейким деген заман болуп атат да. Ошонун баары маалымат майданын айрыкча жанагы тиги социалдык тармакты иритип, чиритип, ошол жерде көргөн кишинин кускусун келтирип, анан ага аралашкан жана жаш муун кандай тарбияланып атат, анын бир Кудайдын өзү бил, жана кимди ким көрдү бир жубайды танбас деле деген заман болду азыр. Бакыт мырза, медиа сабаттуулук коомдун бир аң сезимине өзгөртүү киргизүү менен да бул маселени чечсе болот деген ойду айтып атпайбы? Ага чейин анда көп убакыт бар да, анда мыйзам менен бекемдеш керекпи? Кубан мырза. Албетте, бул абдан маанилүү суроо. Себеби медиа сабаттуулук бир эле жалпы Кыргызстандын коомчулугу гана эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги талап болуп атат да. Медиа сабаттуулук болбогондуктан жанагы атайын түзүлгөн топтор, атайын провокация кылабыз деген өзүнчө бир саясий күчтөр пайда табам деген максатта кылынып аткан иштерде, анын баардыгын түшүнгөнгө билим деңгээли өйдөрөөк болгон коом керек да. Антип отуралык десек, албетте бул мисалы сунуш кылынып аткан мыйзам бул бүт коомчулукка тиешеси болуп отургандай көрүнүшү мүмкүн да. Чындап келгенде бул биринчиден журналисттерге тиешелүү, бирок андан көбүрөөк мааниге ээ боло турган бул социалдык тармактардагы активдүү иштеп аткан блогерлерге тиешелүү да. Азыркы мыйзамдын чыгып аткан себеби да ошол. Эгерде социалдык тармак болбосо, мында мыйзамдын чыгып келе тургандай зарылдыгы болмок эмес да. Азыр социалдык тармакта мына акыркы бир 10-15 жылдан бери журналисттердин маалымат каражаттарынын таасирине караганда өзлөрүнүн
комментарий жазган, пост кылган эле таасирлүү адамдар өзүнчө баракча ачып алып, мына YouTube каналын карасаңар, журналист эмес адамдар миллиондогон адамдарды өзүнүн подписчиги кылып маалыматтар таратып атат да. Алар журналистика менен эч кандай тиешеси жок болсо дагы алардын артынан ээрчигендер көбөйүп баратат. Вот ошондойлорго кандай таасир кылабыз? Алардын ишин кандай нукта жүргүзгөндө терс көрүнүштөрдөн азыраак көрөбүз. Аны мындай иретке келтиргенде жалпы коомчулукка зыян келбегендей кандай деңгээлдеги иштерди жүргүзө алабыз деген максаттагы. Ошол сөз эркиндиги да анын ичинде сакталышы керек. Сөз эркиндиги сакталышы керек. Сөз эркиндигин сактайбыз деп жанагы блогерлердин баардыгын басып койсок дагы болбойт. Анда наразылык чыгат. Мына Американы биз демократиясы күчтүү деген мамлекет деп баарыбыз эле артта баарыбыз ошол жака барганга аракет кылабыз. Мына бир жумадан бери эмне болуп атат? Ал жерде демократиянын жытыда жок болгондой деңгээлге чыгып кетти. Мына бүгүн эле мен Түштүк Кореядан бир маалымат алдым. Түштүк Кореянын журналисттери Трампты дагы, ал жердеги бийликти да сындап атат да. Демек, демократиясы бар деп койсок эле чындап эле ал жерде баардыгы иштеп атат дегенди билдирбейт. Биз коом катары ошо жана медиа сабаттуулук деп айтып атканыбыз бекерден эмес. Бул бара-бара түзүлө тургандай нерсе, маалыматтын баардыгын эле ылгап биле тургандай баарыбыз тарбиялай элекпиз. Маалыматтын көптүгүнөн башыбызды айланып кетип атат. Керек болсо алардын ичине тандап алып өзүбүзгө керектүү нерсени өзүбүз кайра башкаларга таратып атабыз. Ошонун баардыгын бир жөнгө сала тургандай мындай азыркы сөз менен айтканда регулятивный бир механизм керек экендигиси азыркы замандын талабы болуп калды. Кыяс Саттарович, Бакыт мырза, демек ошол жана демократиялык өлкө, демократиянын баалуулуктары абдан баркталат, бааланат деген өлкөлөрдө деле ушул сөз эркиндигинин же болбосо ушундай бир чектен чыккан эркиндиктин таасири тийип атат экен десек болобу? Эми азыр коомдогу өтө бир жарылууларга сөз түрдө ошол социалдык сеттердин күчү өтө күчтүү болуп калды. Мисалы үчүн мына жакынкы чыгыш араб өлкөлөрүндөгү революцияны бул ушул социалдык сеттер эле жасап койду. Бир океан ушунчалык мындай бир улам ар тарабынан улам жанакындай бир күч өтүп, азыр атайын дүйнөдөгү көп медиа институттары изилдеп чыгып атпайбы? Чынга караганда жалгандын таасири, жаман океандын таасири элдин психологиясына тез таасир этет, тез тиерин аныктап жазып атат психологдордон беричи. Себеби жалган океаларды жазып атканда, жаман океаларды жазып атканда ал жерде эмоция үстөмдүк кылат дагы, адамга ушунчалык бир нервине психологиялык жактан таасир этет турган ушундай бир жанакындай бир багытта жазылат да. Ал эми чыныгы океанын жазып атканда андай эмоция аз болот дагы. Жакшы океанга бир 100 окурмандын 90-ы анча көңүл бурбаса, жаман океага 100-дүн 90-ы сөз түрдө көңүл бурат да, ошону тандап туруп окуйт да. Ошон үчүн бул жерде мындай өтө коомго сөз түрдө таасир этет. Коомго таасир этет турган нерсеге сөз түрдө аны мындай бир көзөмөлгө алып, аны бир багытка сала турган мындай мыйзамдык ченемдер болгон. Мисалы үчүн бул кыргыздарда бир эле сөз менен байыртадан бери тарыхта бир эле сөз менен ошону аңлатып койгон. Ойноп сүйлөсөң дагы ойлоп сүйлө деп коет. Мына сөздүн кыргыздардагы ушу сөзгө карата өзгөчө маани берген дагы, эгерде ойноп, тамашалап, ошондой бир чуу чыгара турган нерсени дагы аксакалдар отуруп туруп, сен ошону сүйлөгөндө ойноп сүйлөп койсуң, бирок ойноп сүйлөп атканда дагы ойлоп сүйлөдүң деп. Бизде азыр көпчүлүк саясатчылардын ар бир саясатчылардын бирден өзүнчө медиалары, блогерлери, басылмалары, телевидениясы, башкасы пайда болгон өзгөчө бир коом бар да азыр. Коом жаралды да. Ошонун ар бир саясатчынын, ар бир партиянын өзүнүн жанакы блогерлери, сайттары ошого ылайыктуу өзүнүн жана карама каршылаштарына жанакындай жалган жала жабуу жагынан өтө бир жогорку чеберчиликти көргөзө башташты. Мына ушундай нерседе сөзсүз түрдө ошолорго бир мындай чек кое турган, ошолордун бир жалпы тартипке чакыра турган жактарын бир ойлой турган мезгил сөз түрдө келди. Мына мен жана дагы айтпадымбы? Азыр өздөрүнүн аты жөнү менен жазгандан дагы чочуп, айрым бир блогерлер, журналисттер соцсетте башка бир фамилия менен жазып атат.
Мына мен кечээ эле ага мен өзүм да күбө болдум. Алмаз Токтобаев деген бир блогер, бир жазып жүргөн эле бир эме, өзүнүн подписчиги 5000ден ашкан. Ошол жазып келип туруп, сиздин уруңуз ким деп мага айтып атпайбы? Мен басыздын ичинде Бөлөкбайдын ичинде майда урум Култай десем, Кыргызстанда уруу жок. Осмоналы Ибраим Осмон Ибраимов, Салжан Жигитов, сиз бардыңыздар калмаксыздар. Кыргызстанда уруу жок деп туруп жанакы фамилия менен жазып атат. Бул Фейсбукта кетип атат, Фейсбукта кетип атат. Анан кийин ошого келип эле, ой сиз деген калмак турбайсыз деп туруп эле уже анан кийин атакка кетти. Мына ошого окшогон нерселердин баардыгы эми анын ким экендиги деле жазгандан анан жазса, ал фамилия ким экени деле белгилүү. Ошондой нерсеге отуруп алып туруп атайын адамга жанакындай жамандык кыла турган, коомго жамандык кыла турган күчтөр көбөйүп атат да. Мына ушундай жактарын керек болсо коркпостон эле алып барып туруп 2 ай анан ошол мыйзамдын негизинде 2 ай отургузуп туруп мыйзамдын негизинде административдик кылмыш жоопкерчилигине тартыш керек. Кылмыш иш болуш керек да. Ушундай нерсеге сөзсүз кылмыш иши болуш керек. Мыйзамдуу жоопкерчилик тартылыш керек деп атасыз. Атайы сөздү атайы кара ниеттиге пайдаланган кишинин мыйзамдык жоопкерчилиги болуш керек. Өтө катуу жаза болуш керек. Анан кийин жанагы кыргыз коому ушуну илгертен жөнгө салганда кыргызда айткан бирөө сүйлөйүн бир жаманды сүйлөткөн эмес да. Мен сүйлөйүн десе сеники түшүнүктүү, сен тынч эле отуруп туруп бузасың деп сүйлөтпөй койгон да, жөн элечи. Ошондуктан кыргызда деген мондай макалы бар. Пайда кедейдин өз акысы бар. Жаманда жакшыда жамандын сөз акысы бар. Жамандын сөзүн жакшы сүйлөш керек. Жамандын укугун жакшы коргош керек. Жакшы киши. Сөзү бар киши жасаш керек. Мисалы, ошо жаман азыр мисалы бийликти жаманда десең, жаман отуруп алып эле шыбап эле түз эле илинип дароо эле түрмөгө кетет, мисалчы. Түз эле атын айтып, мисалы. Эгерде мени жаманда деп койсо, мен атын айтпай туруп эле ошол жаманга караганда 100 эсе өлгүдөй кылып жамандап берем да, мисалчы. Ошондуктан ошол жанагы сөз айтуунун кадыры, эгерде ушундай жоопкерчилик болсо, сөз билгендердин кадыры, маданияттын кадыры, мыйзамдын кадыры өсөт эле. Ар түрдүү катмарга айтылган сын пикирлерди да жокко чыгарып албайбызбы? Биз эгер ушинтип мыйзам менен катуу эреже сактап көзөмөлдөсөк. Азыркы иштеп жаткан мыйзамдарда, мыйзамдык жоболордо жоопкерчиликке чакырган бир топ статьялар, беренелер бар. Азыр мына мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтирген маалымат таркаткандык үчүн жоопкерчиликке тартылып аткандар бар. Аймактык бүтүндүккө, аймактык ынтымактыкка бүлүк салып аткандык үчүн, улуттар аралык мамилеге бузукулук кылып аткан маалыматтар таркаткандык үчүн жоопкерчиликке тартылып атат. Андан сырткары адамдын абийирине, ар намысына шек келтиргендик үчүн дагы бизде мыйзам бар да. Анан кеп мыйзамда эмес болуп атат. Мисалы үчүн жогорку кеңештин статистикасын карасаңар, жылына 2000 канча мыйзам кабыл алдык деп отчет берип атышат аларчы. Бирок мыйзам иштебей атпайбы? Иштеп аткан мыйзам боюнча эле жоопкерчиликке тартсак болот. Жанагындай кошумча чектөөлөр, кошумча жанагындай бир тыюу салуулар, жоксо башка бир чаралар менен жасаганга болбойт да. Просто турган мыйзамды иштетиш керек деп ойдомун да. Турган мыйзамды иштетиш керек. Жанагы чындап эле блогерлер өздөрү билбейт. Мисалы менин айтып аткан сөзүм эгерде коомчулукка чыгып кетсе канчалык зыян же пайда болот деп жарыялардын алдында ойлонбой атпайбы? Өзүнүн да жоопкерчилиги канчалык экенин, биз журналисттердин жазып алгандан кийин могу маалыматты 1-2 жерден тактап, анан булагын айтып, жанагындай анан кийин жарыялап атпайбызбы? Демек, башка масса элде андай жоопкерчилик жок да, андай жоопкерчилик болуш керек экенин да билбейт да. Жана мына Фейсбукта айланайын, эмне болуп атат? Азыр мына соктогу маселе боюнча жөн эле баарыбызды кошуналар менен тиги согушка чакырып атышпайбы? Каны дүүлүктүрүп атат, элдин каны дүүлүктүрүп атат да. Демек, бул деген бул жоопкерсиздиктин маселеси да. Демек, ошондуктан менин айтарым ушул. Мыйзамды катуулатып, кошумча мыйзамдарды башкалардын баарын кабыл албай эле иштеп аткан мыйзамдарды иштетип, жоопкерчиликке чакырып, жанагындай жазасы бар кишилерди жазасын бериш керек, коомго айтыш керек, жасаш керек. Бул жерде бир жагынан туура. Азыркы биздеги ошо маалымат каражаттарына тиешелүү болгон негизги
башкаларын айтпайын, негизги 5 мыйзам бар да, конституциядан баштап. Анан маалымат каражаттарына тиешелүү болгон 1 мыйзам бар, 93-жылы кабыл алынган. Ошондон бери болгону мындан 1 жыл, 2 жыл мурун өзгөртүү киргизилди да. Бирок анда бүгүнкү күндөгү түзүлгөн кырдаал, коомдук аң сезим болобу, интернеттин күчөп кеткендеги социалдык тармактын таасири болобу, алардын бардыгы эч бир көңүлгө алынган эмес да. Андыктан ошол мыйзамды азыр ушу талаптарды күчөтөбүз деп иштеткен күнү дагы маалымат каражаттарына гана тиешелүү болуп калат. Ал эми маалымат каражаттарынан сырткары таасир деген алардан да күчтүү болуп атат да. Социалдык тармактар боюнча. Мисалы азыр телевидениянын көрөрмандарынын негизги бөлүгү 25-30 жашка чейинкилер көрбөй калды. Ошолор телевизорду көрбөсө дагы интернеттен таасирин күчөтүп атышат да. Мүмкүн андан да көбүрөөк, 40 жашка чейинкилер азыр телевизорду көрбөй эле интернеттен окуганга көнүп алышты да. Алар маалымат каражаттарын гезитте да көрбөйт, радионду укпайт, телевизорду көрбөсө кантип аларды регуляция кылабыз? Вот ошондой учурда азыркы күндүн талабы күн өткөн сайын өзгөрүп баратканда атайын бир жок дегенде баштапкы бир механизмди иштеп чыга тургандай зарылдык бар экендигисин мына Трамптын эле кылып аткандасын көрсөк болот да. Твиттерди жапканга барам деп атат да. Эгерде алар ошончолук сөз эркиндиги күчтүү болгон мамлекетте социалдык тармактардагы таасирди көрүп алып туруп аны жойгонго аракет кылгандагы адам болуп аткандан кийин бизге окшогон мамлекеттер аркасынан барганга мындай жеткен шартка такалдык да. Андыктан мындай регуляция албетте элдин баарына жага бербейт. Маалымат каражаттарынын ичиндеги журналисттердин арасында нааразычылыкты туудурушу мүмкүн, бирок атайла белгилеш керек да, бул деген маалымат каражаттарына каршы иштебеш керек, иштебейт, андай кабыл албайбыз. Бирок элдин арасындагы дүрбөлөңгө чакыра турган блогерлердин болобу, пост жаза турган, атайы жазган авторлор болобу, ошолорго чектөө гана киргизе турганда, жазганда да жана ойноп сүйлөсөң дагы, ойлоп сүйлөт деп атпайбы? Жазсаң дагы тамаша. Анда жакшылап, таразылап туруп жазгын дегендей кылган эрежени киргизиш керек болот деп азыр сунуш болуп атпайбы? Ушуну колдош керек, себеби эгерде андай чектөө болбосо, мына азыр блогерлердин арасында бир топ эле тажрыйбага ээ болгондор жазып аткандагысы ушунчалык деңгээлге түшүрдү. Ал эми жаш балдар мына 3 жаштан өйдөнкүлөр интернет менен спокойно иштеп атпайбы азыр? Алар жаза баштаса эмне кылабыз? Алардын бардыгынан көзөмөл кыла турган бийликтин айылы жетпейт да. Демек үй бүлөдөн башташ керек. Жана биз айтып аткан медиа сабаттуулук бул коомдун өзүнүн ички маселеси. Коом өзү ошондой бышып жетиле тургандай деңгээлге чыкпаса, аны тартыш керек. Кулам мырза, ошол медиа сабаттуулук жөнүндө Бакыт мырза айтып атпайбы? Балким биз деген ошол укуктук мыйзамдык жакта медиа сабаттуулукту кантип көтөрөбүз деген аракетти балким башташ керек. Мен кызык бир мисалды айтайынчы азыр мына фейк маалымат атайын кантип коомго бир бүлүк сала турган. Кече бир сайтта жүрөт, баардык сайттар интернеттин баарын көчүрүп жазышты да. Балбай Баатырдын өчүн алыш үчүн Токмоктон келген сарбагычтын кулагын кесишти дейт да. Заголовкасы, темасы ушундай да. Анан кийин окуяны карап көрсөң, ал бир жаш жигит түпкө барыптыр, анан кийин ичип алыптыр, нарда түптөгүлөр менен отуруптур, ошол эми жөнөкөй эле баягы күнүмдүк болгон хулигандыкпы мас абалында турган эле окуя да. Жок, аны жогорку деңгээлге чыгарып атпайбы? Ал именно уруулар ортосунда нерсе карама каршылыкты күчөтүп атпайбы? Ал жоопкерчиликти, ал андай эчтеке жок. Туурабы? Көрдүңөр, башка деңгээлге алып чыгып, жоопкерсиздик менен мамиле кылып, эки аймакты, эки урууну чабыштырып атышпайбы? Кулагын кесип салып. Менин оюмча, Алайгүл, бул укуктук маселеге караганда мунун 10-9 техникалык маселе. Бекеринен жанагы Трамп Твиттерди жабам деген маселе чыгып аткан жери жок да, дүйнөлүк держава. Ошол мисалы акча төлөбөсөң кээ бир иштерди интернетте жасоо мүмкүн эмес. Бир тыйындык ишти жасай албайсың, бир центтик ишти жасай албайсың. Ошого жасалып, ошого ылайыкташтырылган программалар түзүлгөн. Муну дагы мисалы аты жөнүн билгизбей кирүүгө мүмкүнчүлүктү тыйып койсо эле, ошону менен номин болуп бүтө турган, маселенин 10-9 чечиле турган жол турат. Ошондуктан бул жоопкерчилик эң биринчи ошо провайдерлердин маселеси, техникалык маселе. Ошондо анан кийин жанагы кыяс экени жанагы пишип аткан же болбосо жанагындай жоктон баарды жасап аткан эменин бүтүн баары дапторо буулуп, анан кийин баарынын адреси көрүнүп турса, анан баягы жоопкерчилик
бир эле баягы таптакыр азырнап кеткен бир эле 10 эле пайызында калып 90% өзүнөн өзү ордуна келип калат. Ошол жана жогорку кеңеште сунуш кылынып аткан мыйзам долбоорунда ошо бул мыйзам долбоору бир интернет колдонуучуларга гана эмес, ошо провайдерлерге да тиешелүү деген жери бар экен да. Ошо интернет провайдерлерге 6 ай бою жарыяланган маалыматтарды, фото жана видео документтерди сактоого жана керек болгон учурда укук коргоо органдарына өткөрүп берүү жагы да милдеттендирилет деп. Демек бул кайсы бир деңгээлде Бейшенбек агай айткан техникалык маселени чечүүгө жардам берет да, Демек анда сөзсүз эле мыйзам керек экен да. Бул кесепети, ага чейинки маселе болот баягы. Кесепети дегенибиз айтылгандан кийин издейт да, мына бул моун туура эмес айтыптыр, муну иликтөө башталганда, жазалаганга татыктуу бир сөздөрдү, маалыматтарды таратып туруп, ошону жазалаш керек деп. Ага чейинкисине маселе чечилбей атат да. Чечилбеген негизги себеби мына бүгүнкү күнү ошо интернет аябай өнүккөндөн бери социалдык тармактар бийик деңгээлге чыгып кетти. Азыр социалдык тармак интернет өзүнүн артынан нечип атат. Азыр сайттарды караганда деле жок. Сайттардын ордуна соцсеттерди, соц тармактардагы канчалаган түрлөр кетти. Мына азыр карап көрсөк, Facebook биринчи болуп барат эле, мына YouTube экинчи, анын артынан кууп жеткендей болду. Twitter, Instagram, Telegramдар чыгып атат. Дагы толгон токой чыга берет мунун баарычы. Бул деген акча, бул реклама, бул деген дүйнөлүк процесс. Мунун артында тургандардын бардыгына сен могу жерде рекламаны чыгарганда баланчанын атын жазып койгун, же болбосо аны чыгарбай койгун деп талап койгон биздин колубуздан келбейт. Кыргызстандын колунан келбейт. Муну даже Америкада кыла албайт да, себеби ал жерде рыноктук маселе болгондуктан бул акчанын иши да. Андыктан биз түзүлгөн кырдаалдагы абалды камтып оңдойбуз деген маселеге такалышыбыз керек да. Техникалык жактан болгону ошо провайдерлер менен интернет сайттын ээлерине гана маалыматты чыгарганда кандай жоопкерчилик кыла тургандагысын эскерте турган бир жолду табышыбыз керек. Мына көзөмөл өтө күчтүү деген биздин кошуна Кытайда дагы мына интернет тармактар кээде көзөмөлгө алынбаган материалдарды чыгарып атпайбы? Өткөндө эле мына Кыргызстандын жери бул Кытайдык болчу деген маалымат Кыргызстанда канча дүрбөлөң түшүрдү. Тышкы иштер министрлиги эмне себептен тиешелүү кайрылуусу менен чыкпай атат деп ага чейин барышты. Кийин текшерип көрсө Кытайдагы ушунчалык чоң акча менен түзүлгөн ал интернет сайты каалагандар кире экен дагы каалаган нерсесин ошол жерге жайгаштырып кое берет экен. Кыргызстандын жери байыртадан бери биздин жер болчу дегенде дагы бир мындай чала сабат бир мындай Кытай ал жерге киргиздирип койду дагы. Аны киргиздиргенден кийин гана көрүп калып кийин алышты. Бирок ал кийин канча бизде реакция болду. Ошондой эле мына туура азыр мына кыргыз-өзбек мамилесинде дагы, чек ара маселесинде дагы кичинекей бир маселени эле ушунчалык ортодогу улут аралык эмес, мамлекет аралык маселеге чыр чатактын бир очогун айландырып ийгенге аракет кылган чоң бир күчтөр бар. Ал биздин эле Кыргызстандын өзүнө эмес, сырттан ошондой нерсени тандап атайын жайылтып тургандай күчтөр бар да. Мына ушундай нерсени да караш керек. Анан албетте бүгүнкү күндө азыркы жаштар, интернет менен отурган жаштар ушунчалык баягы жакшы көрүнүш бир чети. Мына ислам динине интернет аркылуу өткөн жаштар көбөйдү. Бирок ушул интернеттен алып караганда кичинекей эле жерлерине баягы жаштар ажырата албай турган микробторду акырын аралаштырып коет дагы. Анан ошол барып туруп чоң бир фанатка айландырып, ошол интернет менен акырында азгырылып туруп Сирияга кетип калган жаштар көбөйүп атат. Мына бүгүнкү күндө ушул интернет аркылуу динди үйрөнгөн мен бир-эки жаштар менен сөйлөшсөм, алар Абдышкур ажыны мындай бир авторитет катары көрбөйт. Киши катары көрбөйт. Кыргыздын эң мыкты аалым, ислам дининдеги аалымдарды ал ким экен? Мына интернетте жазып атпайбы? Мен интернеттен аны айтып атпайм деп, алар менен кадимдей талашат. Себеби ошол жерден кичинекей жанакы кичинекей эле микроб жаштардын аң сезимине ушунчалык таасир этет экен. Мына ушулардын баардыгы мындай караганда, ошо интернетти, сайттарды бара-бара мындай бир ошол балким бул өзүнчө бир мыйзам болот. Анда бир караш керек болот. Себеби бул келип отуруп туруп, Кыргызстанда бир чоң бир келечекте жаштардын мээсин жууганга, коомдогу өткөндө мен жинди коом деп да жаздым, коомду жинди кылганга кадимгидей ушунчалык бир чоң бир
бир коркунуч жаратып аткан учуру дагы бар да. Бирок дагы бир тарап, дагы бир маселе бар да. Мына көпчүлүк айтып атат, эгер ушинтип көзөмөлдүккө алына турган болсо, анан жанагы жарандык активисттер тарабынан, жалпы эле эл тарабынан ар кандай коррупциялык көрүнүштөрдүн бетин ачкан, же болбосо аткаруу бийлигинеби, же дагы башка тарапкабы бир сын пикирлер айтылган нерселерге дагы кошо чектөө болуп калбайбы, Бакыт мырза? Эми билбейм, мыйзамдын мен долбоору менен тааныш эмесмин, бирок деги эле кошумча мыйзамдын алышын, өз алдынча мыйзамдын алышын мен такыр жана сөздүн башында да айттым, азыр да айтам. Биринчи кезекте ушул иштеп аткан мыйзамдарды эле жакшы иштетиш керек да, жана жоопкерчиликке чакыра турган кылыш керек. Анан мына азыртадан мына мектептерде, коллективдерде, даже баардык жерде медиага болгон мамилени өзгөртүп, маалыматка болгон мамилеге боюнча мындай сабаттуулугубузду көтөрүшүбүз керек, ошол жагын иштеш керек да. Биринчи кезекте мына биздин башкаруучулар, биздин бийликтегилер, саясатчылар өздөрү фейк маалыматтардын негизин түзүп атышат да. Өздөрү ошого фундаменттерди түзүп, группаларды аштыртып, ар бир азыр саясатчынын, депутаттын аркасында бир 50-60 жигиттер, кыздар, балдар пиар команда иштейт. Пиар команда иштеп, атайын командалар иштеп атат да, эмелерди, маалыматтык бир компанияларды жасап атышат. Ошол адамдын тегерегинде кыргыз коомунда бир жакшы пикирлерди гана түзүш үчүнчү. Ал эми анын атаандашын болгон башка жаман каражаттар менен, сөздөр менен, башка фейк маалыматтар менен аны биротоло мындай саясаттан сүрүп чыгарганга чейин барып атышпайбы. Мына демек биздин башкаруучулар жөнөкөй эле мыйзам эки тараптын кылып атат да. Бир эле тарапты айтып атпайсыңбы? жок, эки тарап ошол баардык саясатчы. Анда мыйзам керек. Жок, айтып атпайбы, ошо мыйзамдычы конкреттүү дагы кошумча өз алдынча мыйзам эмес, иштеп аткан мыйзамдарга мүмкүн толуктоолор киргизе турганбыз бүгүнкү. Жанагындай техникалык деп атпайбы, да, жоопкерчилик дегенде жазып койгон эле киши эмес, аны таркатып аткан жанагы провайдерлерди да, башканы да жоопкерчиликке тартыш керек анда. Ошондой сыяктуу. Бул мыйзамдын долбоорунда мындай экен. Ушуну эле укуктук жактан түздөп коюшуптур да. Мисалы провайдерди дагы, интернет колдонуучуну дагы, таратуучуну дагы укуктук жак катары тааныйлы, юридикалык деген эле мыйзам экен болчу. Ошентип тааныса эле азыр мисалы деген тигин ой мен жасаган жокмун. Фейкти мисалы мойнуна салдыра албайсың да. Укуктук жактан интернеттеги материал эмне бул? Гезит эмес. Массалык маалымат каражат эмес. Facebook'a жарыяланган үчүн мен эмне үчүн жооп берем? Ошондой мыйзам болсо мен жооп берет элем деп чыгып кетип атат да. Ошондуктан ошону юридикалык, укуктук жак катары кабыл алабыз деген эле мыйзам бул. Мен кандай гана жоопкерчилик болбосун. Анткени журналистикада мисалы үчүн бизде уктабыз, ар бир маалымат, ар бир керек болсо айтылган бир жесттерге чейин коомдун кызыкчылыгында болуш керек, коомго бүлүк салбаш керек, коомго зыян келтирбеш керек деп. А коомго зыян журналисттер эле эмес, эми бүткүл коомдун мүчөлөрү зыян келтире турган болуп калды да. Ошондуктан коомдун жоопкерчилигин чакырыш керек. Жанакы сурооң бир четинен мындай туура да. Себеби бүгүнкү күндө кээде мындай ашынган саясатчыларды, депутаттарды ушу социалдык сеттеги материалдар чыккан маалыматтар кадимгидей ооздуктап, бир аз болсо дагы мындай тартипке салып аткан жагы да бар. Өткөндө бир депутат айтат, эртең эрте келип эле бирөөбүздөн мен жөнүндө жазбаппы, мен жөнүндө жок бекен деп мындай сүйлөгөндө дагы кээде баягында абайлап сүйлөгөнгө аракет кылып, ушундай бир өзүн өзү мындай тартынып калган учурлар бар. Бул ушул коомдук мындай көзөмөлдүн күчү да. Коомдук көзөмөл сөзсүз түрдө болуш керек. Коомдук көзөмөл ошондой кээ бир адамдарды чын эле ашынып бара жаткан болсо, кээде өтө бир мындай өзүнүн жанакындай жарамсыздыгын көргөзсө, кээ бир жерде сүйлөгөн сөзүндө башка учурда аны коомдук уяткаруу сөз керек. Себеби кыргызда бул коомдук уяткаруу, мына жогоруда Бешик айткандай, туура сүйлөбөгөн адамдарды уяткарып эле, эй отур сен ушинтип туура эмес сүйлөйсүңбү деп туруп эле отургузуп уяткарып токтотуп койчу. Яжеке туура айтат. Азыркы мисалы парламентте атын Атамбаев коюп берди. Эми спикерин баш кылып, эми калп маалымат чыгарган жок да. Коомчулук эле абийирин кетирип бүттү да, туура.
жанагы жоопкерчилик дегенчи мен айтайынчы, мисалы жана коронавируска байланыштуу бир була жерлерден, айылдардан, шаарлардан бизде канча адамдар деги улуттук коопсуздук кызматына, милицияга, прокуратурага чакырылып, анан баргандан кийин түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин алар коомчулуктан кыргыз эли майланан кечирип кой, мен аны билбептирмин, жөн эле жазып койгом, жөн эле жиберип койгом деп атпайбы? Демек жоопкерчилик кеткен жок. Ал болсо жазып туруп бул кошунасын эле айткан сыяктуу болуп эметип кабыл алып алды да, бүткүл Кыргызстанга бүлүк салып атканын сезген жок да. Ошон үчүн жана айтып аткан ошон үчүн коомдун ар бир мүчөсүнө керек болсо деги радиолордон, телевидениялардан бардыгында ушул коомго медиа сабаттуулук боюнча атайын бир көрсөтүүлөрдү мүмкүн ачыш керектир, башташ керектир. Бул жерде бир өзгөчө бир баса белгилей турган нерсе болуп атат да. Мына азыр маалымат каражаттарын иштеген журналисттер менимче ошо интернеттеги блогерлик постинг кылып, өзүнчө топ түзүп алып тараткандарга караганда жоопкерчиликти сезип калды. Себеби эки механизм бар да. Жана биринчиси маалымат каражаттарына тиешелүү болгон мыйзамдардын талаптары күчөп баратат. Бирок ошолор жетиштүү болбогондугуна байланыштуу журналист болгондордун арасынан чыгып кетип, коомдук, жарандык коомдук мүчөсү болуп туруп активисттер болуп аткандар көбөйүп атат да. Ал эми экинчиси болсо, ошо журналисттердин ишинде көзүмө сала тургандай, жана атагандай эле совет по рассмотрение жалоб на работу СМИ дегени бар го, маалымат каражаттарынын иштешине нааразы болгондордун арызын караган өзүнчө совет бар. Вот ошондой совет, кеңеш болгону ошо журналисттерди гана караган укуктуу болуп атат да бүгүнкү күндө. Ал эми журналисттердин ичинде нааразы болгондордун саны аз аябай эле. Алар канча иштеп атат белгисиз. Ошол жактан алганда менимче жана медиа сабаттуулуктун бир кадамы же бир үлгүсү катары коомдун ичиндеги чыгып аткан бир топ жакшы коомдук уюмдар бар да. Ошол эле маалымат каражаттарына көз сала турган коомдук уюмдар бар. Жалпы эле мындай саясатка тиешеси болгон коомдук уюмдар бар. Ошолордун атынан бир көзөмөлгө сала тургандай бириккен бир кеңеш түзсө, жана маалымат каражаттарына иштеп аткан журналисттерге канчалык нааразы боло тургандай адамдар чыгып аткандарына көз салып, ушу Facebook'та болобу, бардык социалдык тармактарда болобу активдүү болуп аткандарга көзөмө салып, коомдук пикирдин ичинде аларды мындай тартипке чакыра тургандай же шылдыңдоо керек болсо деңгээлине түшө тургандай бир кадамдар жасай турган бир жүрүш керек го дейм. Рахмат, урматтуу Биринчи радионун угармандары, сиздер Биринчи радионун Шах жүрүш саясий ток-шоу программасын угуп жатасыздар. Биз Facebook'тагы Биринчи радионун баракчасында дагы онлайн режиминде бул уктуруу жүрүп атат. Эгер сиздерде суроолор болсо, комментарий катары калтырыңыздар. Андан сырткары биздин байланыш телефонубуз бар 39 21 90. Мына ушул телефон аркылуу дагы байланышка чыгып, биздин студиянын меймандарына суроолоруңуздар болсо кайрылыңыздар же ой пикир сунуштарды билдирсеңиздер болот. Бизде азыр режиссердун маалыматы боюнча телефон байланыш бар окшойт, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп жатабыз сизди. Мен Мырзакалин Каримов деген жазуучу. Бардыгы Бакыт Орунбеков да билет, белки Кыяс Эмин да билет, бардыгы билет. Мен силерге рахмат айтам. Биринчи негизи ушу биздин журналисттердин кемчиликтерини ушу 80 жылдан кийинби ушундай бир айтып чыктыңар да. Суга рахмат биринчи. Негизи мен ушу демократия дегенде коррупция менен күрөштү бийлик менен калемимди кылыч кылып Тажикстанда күрөшкөнмүн. Ошого куугун жеп кийгенмин. Анан да ошо азыр айтып атасыңар мындай. Ошол эле суроолор ыңгайсыз суроолордо да берилген. Анан мен Бакытты да бир жолу айтканмын. Билбейм эсимде барбы жокпу, Кыргыз туусуна редактор болуп келгенде. Анан ошо такталбаган маалыматтарга караганда тиги бул деп туруп, бул өзү жакшы эмес деп да. Анан негизи капа болбосун Бакыт. Биз журналистпиз, биз өзүбүздү сындап, өзүбүздү оңдошубуз керек. Анан мен ошо жактан бир жолу короздон тепки жегенден кийин короз компартия. Анан мен ушул жакка чейин унчукпадым эле. Эми азыр айтып атам да, биз журналисттер негизи ынтымак эмес экенбиз. Биз өзүнчө бир ассоциация, коомубуз иштебейт. Мына азыр жанагы
сайттардан неме болуп атабыз, тигилер мындай деп атат. Ошолорду Минюс регистрация кылгандан мурда ага чейин бир ассоциация же бир коом түзүп, ошонун жетекчисини чакырып айланайын, коомду буза турган нерсени чыгара турган соң жоопко тартыласың. Шундай деп туруп бир неме уюштурбай өзүбүз ынтымак болбой аткан үчүн азыр кээ бир элдердин арасында журналисттен тажадык деген сөздөр угулуп атат. Буга сөзсүз түрдө саясий илимдердин доктору болуштун кереги жок. Тарых илимдеринин доктору болуштун кереги жок. Жөн эле биз журналист деген бул күндөлүкчү. Биз болсо саясатчыларды депутат болом дегендердин артынан ээрчип, ошолорду мактап, ошолорду депутат кылыш үчүн жаралган журналист эмеспиз. Биз элдин күндөлүгүнө жазган адамбыз. Ушуну унутпасак, бизде эл сүйөт ошону. Мен силерди куттуктайм ушу чыгып сүйлөгөнүңөрдү. Рахмат. Мырзакалим аке, мен жооп берип коеюн. Айтып атпайбы тиги Бакытка айттым эле такталбаган маалыматтар боюнча депчи. Менин адамдыкта принцибимде, журналисттикте принцибимде такталбаган маалыматтарга таптакыр каршымын да. Антип жазганга, антип ушундай сөздү баштаганга таптакыр каршымын. Ошондой жасабайлы, чыныгы журналист антип жасабайт деп үйрөтүп да келатам. Азыр мына Манас университетиндеги студенттерге башка болгон ушу. Анан кийин Мырзакалим экен дайыма ушинтип күйүп жанып айтат. Чындап эле мына жоопкерчиликтүү журналисттердин бири дайыма ушинтип жоопкерчиликтүү болушубуз керек, ошого чакырышыбыз керек. Бирок тилекке каршы сиз дагы Бакыт мырза өзүңүз айтпадыңызбы жана? Бардык эле журналист эмес азыр. Мурда журналисттер таратып жүргөн маалыматты ар бир жаран таратуу мүмкүнчүлүгү кеңири болуп атат депчи. Анан журналисттердин жоопкерчилиги, анан ошо маалымат таратып аткандардын жоопкерчилиги деген да маселе чыгып атпайбы? Азыр коомго ким таасир берип атат да? Ким коомдук пикирди ким түзүп атат? Журналисттерби же социалдык медиабы? Социалдык медиа түзүп атат. Бирок кече күнү бирөө мага айтат, ушундай болуп турго коронавирус боюнча да бир жердеги фактын айтат да. Анан айтып, каяктан окудум десем, Facebook'тан окудум деди. Ошого ишенип алыптыр, алчы, ошого пикир түзүлүп калыптыр. Ишенбей кое тур, тиги кабарды ач, Акпрессти ач, башка сайттарды ач. Анан өкмөттүн сайтын ач, ошол жактан расмий булактарга таянып айталы. Эгер ал жалганбы, башка биздин булагыбыз болсун, маалымат каяктан чыкты депчи. Ошол нерсени журналисттер эле эмес, коомдун ар бир мүчөсү үйрөнсүн деп атпайбы. Ошондой мамиле кылсын. Айтып атканда да айтсын да. Мен баланчадан уктум депчи. Баланча айтты мага деп айтсын да. Анан жазып атканда, таркатып атканда дагы менин маалыматым баланча булактан алынды деп жөнөкөй жеке адамдар дагы жазсын өзүнчө. Бул маалыматты кайдан алгандыгын. Рахмат, Бакыт мырза, азыр биздин дагы бир угарман бар экен. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бишке саламат берип угуп жатабыз сизди. Бүгүнкү күндө эл арасында түрдүү сөздөр жүрүп атат. Бирок азыркы өлкөнүн системасында андай жалган жашыма дегендерге көргөндүн кереги жок. Себеби дегенде жакшы ташталган журналисттер маишиде сөзгө көңүл бурбастан мамлекеттин өнүгүшүн лайыкталган иш аракеттерди жасай бергенди туура деп эсептеймин мен. Майда кичине сөздөргө кире берет. Анан мен бул журналисттерге айта турган сөзүм, мына кече эмгирме көргөндө миңден ашкан бар, мыйзамды бузуп. Себеби дегенде коронавирус боюнча ким бешиге чыгыш керек эмес деген мезгилдерде. Кандай кыталар өздүңөрдүн. Рахмат. Эми бул жерде дагы ошо жоопкерчилик сөзсүз эле журналисттерге жүктөлүш керек эмес да, Кайсатарыч? Туура, бир чети журналисттерге жүктөлүш керек эмес. Журналисттер бүгүнкү күндө жогоруда сөз болду. Алар жоопкерчилигин жакшы сезип атат. Журналисттер булар эмне болсо дагы маалымат таратып атканда бул сабаттуулугу менен айырмаланат. Ал эми журналистикадан ныпым түшүнүгү жок. Эптеп эле бир маалыматты коомго жеткирип, же болбосо бир маалыматка бир жазганда бир аз адамдар жакты деп жазып койсо, ошо шыктанып алып эле ошондой бир нерсеге өтө баш оту менен кирип кеткендер да көп болуп атат. Анан бул чынын айтканда, чынга караганда калпты тез таратууга болот да. Мен Сүлүктүгө барганда да уктум эле, анда ал убакта социалдык сет да жок болчу. Ошо Сүлүктүү шаарында бир маалыматты таратыш үчүн
эч кимге айтпа деп туруп бир бу жерде 2 адам бар, ошого айтып койсо, ушу сүлүктүн эли бүт билет деп мындан бир 10 жыл айтты эле. Анын сыңарындай бир ушундай бир жалган бир элди козуткан бир маалыматты айтып койсо, бул тез тарайт дагы. Аны жанакы жокко чыгарып, бул андай эмес, бул мындай деп аны элдин мээсине жеткириш өтө кыйын. Ошон үчүн бул бир чети жалпы мектептен баштап жанакы медиа сабаттуулукка, анан кийин жалпы элге дагы, эл менен да иштеш керек, элге дагы акырындап түшүндүрүп, мындай карапайым элдин көбү билет. Кайсы жалган, кайсы чын экенин да билет. Анан кээде мындай отурсаң, ушунчалык байкы айылда сөзмөр адамдар бар. Барсаң жанакы чын маалыматка караганда калп маалыматты бир 30 киши отурса, 30 кишинин баарын жеңип, ушинтип жазбады, ушинтип укпадымбы деп туруп, ошо 30 кишини кадимгидей өзүнө макулдатып коет да. Ошон үчүн жалпы элди дагы ушул нерсе жанагы Бакыт мырза айткан медиа сабаттуулук, анан жана аң сезимди ынандыруу деген маселе ушуга байланыштуу да мисалы. Сөзсүз түрдө. Талайгүл, могул жерде төртөөбүз отурабыз. Ушу төртөөбүздүн алдыбыз 30 жылдан бери, артыбыз 20 жылдан бери тынбай эле сүйлөп келатабыз да. Анан ушунчалык бир элди дүрбөткөн таасирдүү сөз сүйлөгөнүбүздү мен эстей албайм. Анан журналистикага деги эле массалык маалыматка эч тиешеси жок эле кечээ жана Сыймык Жапкеев деген бир бала чыгып алып бир кашаны буламыкты кайнатты. Эч журналистикага тиешеси жок. Дүрбөп эле калды коомчу. Ошондуктан мунун менен аны мен мактайын деп аткан жерим жок. Муну менен биз журналисттер дагы кичине өзгөрүшүбүз керек. Коомдун бүгүнкү талабы башкача. Мындай керектөө дагы башкача болуп калды. Чын сөз менен акыйкат сөздүн деңгээли дагы башкача болуп калды. Анан ошол эле интернеттин жаңы тепкичи көрүндү. Ошонун иш аракетинен кийинчи. Азыр ошондуктан бул жерде биз баарыбыз жеке эле мыйзам менен катар баарыбыз жанагы илгерки Горбачев айткандар перестройка кылбасак, ушу бүгүнкү замандын шары менен жашай албай калабыз. Улуттук каада салт, улуттук бир өзгөчөлүк, элибизге тиешелүү бир эч алмашкыс бир касиеттер дагы таасирин тийгизеби ушундай учурда? Сөзсүз. Булдуку кыргыздын улуттук жанагы көрөңгөсү, улуттук жанагы мындай базасы, түбү деп коелу да. Мунусу эч бул түбөлүк, булар өзгөргүс. Булар бардык заман үчүн иштейт. Кебелгис. Ушундан биз ушуну кармансак деги эле жаңылбайбыз. Бардык жооп бар буга. Рахмат. Эми бир угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп жатабыз сизди. Мен Үсүккөлдөн. Могу Кыяз Молдакасымовго суроо берейин деп аткам да. Бериңиз. Бу Кыяз Молдакасымов жана КТРде директор болуп иштеген да. Анан ошол убакта журналисттердин акыбалы өтө төмөн болчу. Азыр келип, азыр айтып аткан сөзүнө караганда өкүнбөйбү ошол убакта ошолорду кичине бир тема эстеп койгонго. Рахмат сизге. Тема боюнча суроо болсо абдан жакшы болмок, бирок ошентсе дагы Бейшенбек байке сиз жооп бериңиз. Эми муну Кыяз мырза мунуга жооп бербей эле койсун. Ошол кезде ошол КТРде Кыяз акеге орун басар болуп иштеген. Ушул КТРдин тарыхындагы эң жакшы күндөр ошол күндөр болчу. Журналисттердин кадыры ошол мезгилдегиден бийик болгонун мен азыр көрө элекмин, уга элекмин. Кайдан жайдан алганын билбей кайра маян алып турушчу. Бир айлык эмес, бир айдын ичинде 3 айлык алып турчу бери дегенде. Анан кийин албай сөз эркиндиги жөнүндө маселени айтпай эле коелу. Анан мынчалык журналисттердин кадыры көтөргөн доорду мен КТРдин тарыхында билбейм. Рахмат. Эми темага кайрылып келип жыйынтыктайлы. Бүгүнкү күндө демек биз жанагы мыйзам эле эмес, калктын мындай бир аң сезиминдеги бир өзгөрүүнү, Бакыт мырза айткан медиа сабаттуулукту бүгүнкү тили менен айтканда ушул нерсени дагы өнүктүрүү зарылчылыгы бар деген нерсе болуп атат да, Кыяз Саттарович? Сөз түрдө бар. Бул чын айтканда биз коомду бир багытка сала албай келе жатабыз. Коом ушунчалык бир башаламандыкка айланып калды.
Эми ошону баягы коомду түз жолго салууда мына алдыңкы сапта турган журналисттер, жалпы эле кыргыз элитасы ошого бир жапа тырмак аракет кылып, жалпы коомду оңдоого аракет кылышыбыз керек. Эгерде коом оңдолсо, келип отуруп туруп, ошо сөз эркиндиги деле, анан ушундай калп маалыматтарды жанакындай удургутуп тараткандар деле, башка маселелер деле акырын келип туруп өзүнүн жайына коет. Кээде мыйзам менен чече албаган нерсени коомду оңдоп түзөсөк, жалпы элди бир жакшы нерсеге багыттасак, барып отуруп ошо менен чечсек болот. Бирок бузулган ушундай башаламандык коомду дагы бир туура жолго салуу ушунчалык татаал болуп калды. Ага ушунчалык жапа тырмак көп аракет кылбасак, бөлүнгөн нерсени кайра түздөш өтө кыйын болуп атат да. Ошон үчүн бул жалпы комплекстүү түрдө чечиле турган маселеге айланып бара жатат. Бул өлкө ичиндеги майда барат жана топтордун өз ара бир кландардын кагылышуусу же адамдардын бири-бирине мындай жаманаттылоо процесси гана эмес, бул өлкөнүн бүтүндүгү, мамлекеттин бүтүндүгү деген да маселе бар да, Кубан мырза. Албетте, бул биринчи иретте мамлекет эмес, даже улуттук кызыкчылык алдыга кое тургандай талап болуп атат да. Ал жерде мен бир нерсени айтып кетким келет. Кыргызстандагы азыркы түзүлгөн кырдаал бул мыйзамдардын жамандыгынан же алардын сапатсыз болгондугусунан эмес. Биз акыркы ошо 25-30 жылдын ичинде эки нерсени аябай мээбизге сиңирип алыптырбыз да, ошонун аркы жагын көрбөй атабыз да, менде алдын эки жагы болот дегендей. Мыйзамдуулуктун жоопкерчилиги болбой атат да. Мына мыйзамды аткарбай атабыз деп эле баарыбыз колдон келген жердин баарын айтып атабыз да. Эмнеге аткарбай атабыз дегенге жооп жок. Эгерде биз азыркы эле иштеп аткан мыйзамдардын баардыгына жакшы көңүл буруп, ошону талап кылсак эле, жанагыдай коомдук аң сезим өзүнүн өзү ордуна келе тургандай деңгээлдебиз да. Биз билим деген бар, билимсиз адамдар Кыргызстанда дээрлик жок. Окуп тургандардын баардыгынын мүмкүнчүлүгү бар. Ошону аткара турганга өзүбүз моюн бербей атабыз. Ошон үчүн жанагы хаос, башаламандык, бири-бирин сыйлабаштык, демократия десе тантаган сөздүн баардыгын эфирге чейин чыгарып атабыз. Ошонун баардыгын биз токтотуп, жоопкерчилик болот экен дегендей чекти өзүбүз кое албай атабыз да. Ошону койсок эле коомдук аң сезимдин өзү ошо болмок. Мен байкашымча мына акыркы жылдарда журналисттердин коомдун алдында мына жоопкерчилиги кичине көтөрүлүп жаткандай сезилет. Ал эми жалпы массаныкы тескерисинче күчтөп катуу кетип аткан мезгилде кече мына бир WhatsApp'та бир видеону көрүп калдым. Мисалы үчүн бир үй бүлө экен, атасы, энеси жаш эле жигит кыз, бир 30-тун тегерегин, 40-тун тегерегиндеги ата эне, анан кийин 4-5 баласы, атасы бир комнатада, баласы бир комнатада, кыздар бала чакасы, апасы болуп баардык бирден ар биринин колунда телефон, ар бир кайсы бир маалыматты алып, ошого өзүнүн катышын билгизип атат, же таркатып атат, же көрүп атат, же кабыл алып атат да. Жана жоопкерчилик деген эме ошол. Мен айтар элем, азыркы мына ата энелер биринчи кезекте сиздин балаңыз, кызыңыз кандай маалыматты алып жатат, кандай пикир туулуп жатат, кандай маалымат таркатып жатат, бир кызыгышыбыз керек да бизчи. Жоопкерчилик ошондуктан бул массалык эртеңки келечек тууралуу. Мына азыр биздин улуттук баалуулуктарды барктоо, сыйлоо, өнүктүрүү маселесине келгенде, мына биздин муун, бизден кийинки муундар кичине билбесе, азыркы мектеп окуучулары кандай мамиле кылат улуттук баалуулуктарга? Жок, бүт бардыгы батыштын баалуулуктары менен кетип атпайбы? Анын бардыгын тик интернеттен алып атат. Рахмат, убактыбыз соңуна чыгып калды. Бизде бир суроо бар экен, кыска жооп берип койсоңуз. Кубан Абдыменович, Марс Төлөгенов, саламатсыздарбы? Кубан Абдыменович журналисттерди тескей турган орган деп айтып кетти. Кайсыл уюм тууралуу кеп кылганын ачыктап койсо болот. Тескей турган эмес. Ал жанагы журналисттердин жазып чыккандагы туура эмес маалымат басылган басылмаларга көзөмөл сала турганда кеңеш просто. Бул деген коомдук журналисттердин өзү түзгөн коомдук уюм. Ал мамлекеттик орган эмес. Рахмат, урматтуу радио угармандар. Сиздер биринчи радиодо Шах жүрүш деп аталган саясий ток-шоу программасында фейк маалыматтар кантип тизгинделет деген теманын тегерегинде талкууга күбө
болдуңуздар. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмерлер, ардагер журналист Бейшенбек Бекешев, тарыхчы окумуштуу Кыяс Молдокасымов, Кабар улуттук агенттигинин жетекчиси Кубан Абдыменович Табалдиев жана саясий илимдердин кандидаты Багытбек Орунбеков болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Угармандарыбыздын эсине салып коелу, мына ушул талкуу маекти сиздер Фейсбуктагы Биринчи радионун баракчасынан кайрадан көрүп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссер Алмаз Сүйүнтбек уулу. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.